Туылған күніңіз менен, туылған күніңіз менен, туылған күніңіз, туылған күніңіз, туылған күніңіз менен деп программамыз уланталы сәу дегенде бізге студиямызға келген қонағымыздың бүгін туылған күні. Таныштыралы. Ооба, дегенде студияда бүгін эстрада ырчысы Иса Өмүркулов туылған күніңіз менен. Майрамдык маанай кандай? Маанай 5 эң сонун туылған күн программасына кош келиңиздер деп аталы. Эң сонурдайсыз негизи. Жактым. Рахмат чоң. Сиз бүгүн баягы эфирден айтып калдыңыз, көп эфирлерге бүгүнкү күнүмдү арнадым деп, э? Сиз дайыма эле туылған күнүңүздө ушундайбы же? Жок. Быйыл быйыл 1-жыл. Иса Өмүркулов быйыл ошондо канча жашка толду? 23. 23 жашка. Жап-жаш. Биз баягы Исаны баягы кичине кезинен бери тааныйбыз да. Анан Ямайка деп жүрүп, анан мына азыр келишкен мыкты мырзалардын катарын толуктап калган биздин эстрада ырчысы Иса Өмүркулов бүгүн 23 жашка билместен толуп калыптыр. 13 жаш сахнада экен. Азыр байкасам да 10 жашыңыздан бери. 19 жашымда баштагам. Анан ошол кичине кезиңизде баягы балалык кезде көптөгөн конкурстарда жеңип катышып, аябай жакшы иштеп, эл аралык сынактарга катышып, 1-2 орундарды багындырып, аябай көп чыкчумун негизи кичинекей кезимде. Анан азыр чото мындай кичине бизнес жака болуп кетти. Чыгармачылыкта эмне болуп атат? Чыгармачылыкта жаңылыктар көп. Аябай азыркы убакта мен студия ачкам. Негизи өзүм кесибим боюнча пианистмин. Бүт акыркы 4 төрүмдүн аранжировкасы меники, аранжировкалары меники, обону, голос, видеонка бүт баары меники. Сөз эле меники эмес да. Анан ошол кичине экономика жактан да мындай оңой болуп кетти. Анткени аранжировкалар билесиз, $400, $500, $600. Азырларды өзүм жазып атам. Күндө bir ayda bir 5 ыр жазам, 5 ырдан bir 2 ыр жакшы ыр болот да. Буюрса ар bir ayda, ар bir 2 ayda ыр жазып турам. Чыгармачылыктан кичине алыстай түшкөнүм, ишкерлик менен алектенип баштадым деп атпайсызбы? Ошого да токтоло кетсеңиз, э? Бутик ачтым, буюрса ачылышы bir 5 күндөн кийин болот. Негизи аябай татаал экен, бухгалтерия жактан да. Анан айымдар мырзалар үчүн MB Shop реклама болуп кетти. MB Shop деген. Сиз жөн гана мындай Иса Өмүркуловдон кийимдер деп койсоңуз болмок. Жок, ушундай башында бирок меники мындай мультибрендовый шоп да, бүт Zara, бүт бренд бар да. Ошонун баарын азыр Иса Өмүркуловдон деп эле айтып бериңиз, э? Ооба, себеби дегенде эмес, сиз өзүңүз тандаган, өзүңүз биздин Кыргызстанга алып келген кийим болот да. Өзүм бүт эме кылгам да. Ар бир кийимди меритетип, ар бир мындай шовко чейин. Ооба. Иса, мисалы азыр өзүңдүн инста баракчаңа туура жашоо образына көбүрөөк көңүл бурасың да, азыр диета дагы кармайт экенсиң, э? Негизи ошого да токтолуп кетсек, бүгүнкү биздин темабыз экстремалдуу спорт да. Диетаны арыктоо максатындабы же болбосо? Диетаны негизи мен мурун 103 килограмм болчумун. Анан диета деле кармап, 1 ай кармап, аябай татаал да, аябай оор болчумун. Нанды көп жеп, мен аябай көп тамак көп жечимин да. Лагман биринчи, экинчи 3 манты, самсы, анан арасында нан, 5 нан, чай. Анан канча дегенде диета кармап, азыр реклама кылып алган, тияка бардым, бияка бардым, тияка бардым. Спорт деле, бирок спорт деле жакшы, бирок мындай болчумун. Майым дагы өзүмдө эме болчумун да. 103 килограмм болчуңуз. Ислам жагынан жардам берди да. Анткени исламда билесиз, исраф деген чоң күнөө да. Ошол исраф жактан уже мындай ичим менен, жүрөгүм менен түшүнүп, анан уже спортко машыгып, бокс, 1 жыл бокско бардым, 1,5 жыл кикбокс. Ошондо ошол жактан ислам менен спорт 27 килограмм арттырдым. Ошондо азыр канча килограмм болуп калды? Азыр 76га чейин 103төн 75 жарым болчу. Азыр кайра 81 болуп кетти. Азыр арыктаганда эмне кыйын болду? Эмнени кармалыш кыйын болду? Балким ошол лагман, мантылар көздөн учтубу, ошону жебей коюш кыйын болду балким. Жок, лагман, манты ислам жагынан аябай чоң жардам берди. Исраф жагынан
проблема жоқ екен да. А спорт жағынан орысша айтқандай стабильность. Мындай бир мындай волнаны кармап алып болот экен да. Бир ай аябай кыйналдым. Анан уже экинчи, үчүнчү ай мындай спортко тойлорду отмена кылып, интервьюлардын баарын отмена кылып спортко баргам да. Баягы негизи сол экен да. Ошол кезде мындай уктап атып самсы деп кеткен жоксуз ба? Андай болгон жокпу? Жок. Тамакта азыр аябай аз жеп калдым. Аябай аз жеп калдым. Туура жашоо образын тандаганыңызбы же болбосо кайра толуп кетүү коркунучубу? Азыр дагы диета кармайт экенсиз да? Азыр жок, диета эмес, азыр уже мындай ысыраф кылбай калам. Жөн эле аз жеп калдыңыз, э? Аз жеп калдым и спорт. Жагымдуу сөздөрдү, комплименттерди да көбүрөөк уга баштадыңыз, э? Бир кездеги том койгон бала азыр арыктап, э? Жирный деген кетип баратса, толстый деген бар болчу. Бирок ошол сөздөр дагы жардам берчү эмес да. Тамакты аябай көп жечүмүн. Студия ачтым деп атасыз. Көптөгөн ыкчылардын катарын толуктапсыз. Сиз дагы азыр ыкчылардын көбү эле студия ачканга аракет жасап жатышат. Өзүңүз айткандай, баягы балким каражаттын аябай көп сарпталганына байланыштуу. Канча акча кетет экен студия ачыш үчүн? Канча убакыт талап кылынат экен? Акча жактан мисалы звуковой карта бир менин звуком $300 турат. MacBook алгам. Бир MacBook $1000 тегереңде. БУ жаңысы $2000. Микрофон $600. Шнур-пур бүт барын бир $100 болот. 2000ден студиям азыркы убакта балкондо эле. Буюрса офисти алып бир жерден. Балкондо аябай сонун экен. Любой мындай саат 5те турганда, саат 12лерде, кечинде турганда эле музыканы жазсаң аябай сонун экен. Илхом келгенде эле барганда илхом жазып аласың, анан уже мындай жакшы хитовырлар чыгат да. А кээде мындай жакшы обон чыккандан кийин диктофонго жазасың. Диктофондон да мындай анча угулбайт, хит эмес экен деп өтүп кетет да. Демек биринчи диктофонго жазып текшерип алып, өзүңүз бир сыйра угуп, андан кийин жаккан болсо улантасыз, жакпаган болсо токтотосуз. Ырыңыздын хит болорун алдын ала билип коесузбу ошондо, алдын ала эле? Мындай экен, мисалы бул ыр хит болот деп. Гүлзар деген ырды жазсам мындай экен да, Закон Паретто дегени бар да. Мисалы Нурлан Насип деле бир жылда канча бир 12-13 ыр жазат. 13 ырдын ичинде канча ыр хит, бир 3-4 ыр хит. Гүлзар деле мисалы мен Гүлзарга чейин бир канча бир 10 ыр жаздырдым окшойт. 11 ыр, да, 9 ыр жаздырдым. 9-чы ыр уже аранжировкасы $600, голос жазган рекасы ал убакта $100 болчу. Сөзү Кыялбек Курманбетов $100, мындай аябай акча көп кетип, мама уже апам айткам да, апа аябай акча көп кетип атат, лучше бир машина албайлы, лучше башка бизнести кылайлы деп. Жок балам, мамам орусча сүйлөйт, балам, не останавливайся, давай хитырды жаз, анан Гүлзарды жаздырган. Гүлзар негизи жакчы эмес мага башында. Биринчи укканда мох чытырымда анча эмес, аябай оор экен, аябай мындай тональностьта өйдө экен, татаал экен деп башкарды тандагам негизи, Кош канат деген ырын. Анан мамам жок, могу Гүлзар хит болот, давай Гүлзарды ырда. И Гүлзар ырда баштагандан кийин бүт 9 ырдын акчасын 1,5 жылдын ичинде мен аябай көп прибыль болгон да. Демек апаңыздын сизге берген кеңеши, сизге берген жардамдары сиздин чыгармачылыкта дагы өзүңүздүн ордуңузду тапканга көмөк көрсөтүп келет десек болот, э? Бир кездерде өзүңүздү кино жаатында да сынап калгансыз, азыр ал жагы кандай болуп жатат? Ал жагым эч кандай. Ал кино негизи мындай ал убакта мен Кореяга кетип калгам да. Кореядан кетип, кайра келип, съемкалар мындай кээ-бирки сценалар жок болуп, анча эмес болуп калган да. Мага жаккан жок, анан ал убакта толук болчумун да. Бир да кадр жаккан жок да. Арык кезиңиз жагып турбай атат. Негизи мындай көп минустар бар экен да. Акыркы негедир сиздин жаңы хиттериңизди укпай калдык, клиптериңизди көрбөй калдык. Эмне болуп атат? Азыркы тыныгуу болуп атабы? Алия менен токтоп калдык, э? Алия менен токтоп калдык. Бизнесмен буюрса мынакей бутикти ачып, дагы экинчи бутикти ачып, анан мен Китайдан товарды алып келип,
мындай көп бизнесмен болуп кеттим да, предприниматель. Чыгармачылык таштап койбойсузбу анан? Жок. Буюрса чыгармачылык жактан көп мындай жаңырлар болот. Апа жөнүндө, ата мекен жөнүндө, жубайма сыяктуулар көп болот буюрса. Мындай жубайма сыяктуу болот дегениңиз. Ушундай сыяктуу карындашым бар. Жакында той окшойт. Насаатырлар. Жакында той болот окшойт. Той болгондо чакырам сизди биринчи. Анда келиңиз, анда сиздин бир үнүңүз менен жандуу аткарууңузда жалпы теле көрүүчүлөргө өзүңүздүн туулган күнүңүздө биздин студиябызда бир чыгарма болсун. Биз коштоп турабыз. Аны эмесе буюрса Муса Баетовдун Кыздар ай деген ырды жаздырам. Кеттик аны эмесе. Жашыл гүлдөй жайкалып, айылды сонуну түрлөнткөн, ак жибектей буралып, балапандай тең өскөн. Басканы сонуну маралдай, биздин Алатонун кыздар ай, ой кыздар ай. Бале, баракелде. Кыздар айдын заманбап версиясы экен, башкачаланып, мындай сол турган жеринде созуп, мелизма алган жерлерде мелизма кылып, анан аягында деп бүтүрүп койгонуңуз жакты. Анан сырлап жатканда, балким буга чейин деле сизди үнүңүздү, ырдааганыңызды Омарга окшоштуруп келишпейби беле? Негизи 2013-14 көбүнчө эле народный магазиндерге барганда, ай Омар, азыр деле. Келбетиңизди дагы жагандай. Келбетиңизди да окшоштуруп коюп атабы, Ушундай вот Омар да. Омар кандайсың? Жакшы. Анан бир сааттан кийин эжекеси келгенде, же баласы келгенде, бул Иса Омуркулов апа деп. Анан көбүнчө Омар эмес, Өмүрбек дейт мени. Анткени балким может менин фамилиям Омуркулов, анан Омардын аты Өмүрбек, көбүнчө мени Өмүрбек келатат деп окшоштуруп алышат да. Анан үн жактан, тембр жактан да окшош биздики. Аныкы да лирический тенор, меники да тенор лирический. Экөөңүздөрдүн үндөн сабак алган мугалимиңиздер бирби? Эмне кандай? Жок. Мен Кандай эмес? Жок. Балким кабак жактан чогуу иштегенбиз, чогуу ырдап калганбыз. Кафе ресторандарда, Биздин мугалимибиз кабак да. Анан кийин кафе ресторандарда иштеп, баягы мисалы музыканттардын арасында, ырчылардын арасында фирмач деген сөз бар, Фирмач бул чет тилдеги ырларды өзгөчө ырдаган, анан кийин ошол чет жактагы ырчыларды өзгөчө туурап ырдаган, жолосом ошолорго окшоштуруп ырдаган бир манералар менен ырдайсыздар да. Ошого азыр сиздердин бир чет тилде дагы бир ырч сурансак, Фирмач катары. Okay. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through the open door. I believe I can fly. And I believe I can fly. I believe I can fly. Браво, баракелде. Өзгөчө чыгарда, өзгөчө үн. Кулагыңызды жапканда үн жакшы чыгабы? Көздү жумуп алганда да. Өзүмдү угуп атам, анан көздү жумганда мындай звук чыкпайт бияктан. Иса, сизге чоң рахмат айтабыз. Туулган күнүңүз менен дагы бир ирет куттуктайбыз өзүбүздүн атыбыздан, биздин коллективдин атынан. Анан туулган күнүңүзгө карабастан таң эрте бизге келип, биз менен маек куруп, жалпы теле көрүүчүлөргө жакшы маанай жана талантыңызды тартуулап берген үчүн чоң рахмат. Туулган күнүңүз менен ыраазычылык. Бар болуңуз. Алла ыраазы болсун. Эми буюрса, баягы азыр 23 жаштасыз, буюрса жараткан жаш берсе 90 жашка чейин кызмат кылып, эл артисти болуңуз, дагы шакирт өзүңүздүн шакирттериңизди тарбиялаңыз дегенде. Ал эми биз программабызды уланталы. Биздин конокто бүгүн Иса Өмүркулов, эстрада ырчысы болду. Экстрим программасы, бүгүн экстрим темасында программабызды улантабыз. Сиздер үчүн даярдалган кызыктуу фактылар, кызыктуу маалыматтар дагы да калды да. Кеттик.